кайсы салты деген динге туура эмес болуп калат. Азыркы мезгилде падышабыздын, президентибиздин жанакы 54-түнчү жардыгы менен өлгөн адамга тамак жебеш жөнүндө айтып атпайбы? Ушул жагы шариатка туура эмес. Жана 3 күнгө ачык ичкен ал жерде эме болбош керек. Түтүн чыкпаш керек. Эң мындай мен билгенден ушул эмеси. Анан экинчиси ысырап. Биздин ысырапыбыз мындай эме болбойт. Качан биз имам болуп келгенде, жаназага да никеге барсам деле, мындай борсок болот эле. Анан кийин сарымай болсо куртой болчу. Сарымай турчу, анан кийин чакмак кан турчу. Мындай чоң-чоң. Мисалы, мындан 20-30 жыл мурун ушундай эле болчу. Кайсы жерге тойго барсаң деле ошол болчу. Анан аябай катуусунда винегрет салат бар болчу. Мындай кызылча менен картошканы, пиязды, сабизди турап койчу болду. Анан эң жакшы той адамдар жеп кете турган тамак болсо болду. Адамдар жеп кете турган тамак болсун. Момда дүйүп кереги жок конфет жанагындай бар го, эч ким жебейт. Только мындай видуха. Андай болбойт. Ошо адамдар жеп кете турган тамакты койгула, мына ошол чыныгы той болот иншалла. Анан жалаң байлар чакырып, кедейлер жок болгон той бул дагы макру, Аллага жакпайт. Жалаң байлар өзүнчө элиталар чогулап той кылат го. Бул жарабайт. Жакшы эмес. Түшүндүңбү? Тамактар субханалла өзүнүн эмесине жараша ысырап болбогон жакшы. Мына биздики ушул экелеп, калган жагы бүт баары тең туп-туура. Түшүндүңбү?